Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде билим берүүдөгү татаал жана жоопкерчиликтүү милдетин бүгүнкү күндө жигердүүлүк жана тынымсыз изденүү менен улантып келе жаткан окутуучулардын саны арбын. Алардын бири Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору Тыныбек Рысманов. Тыныбек Рысманов 1955-жылдын 4-апрелинде Чүй облусуна караштуу Москва районунун Чоң Арык айылында жарык дүйнөгө келген. 1972-жылы мектепти ийгиликтүү аяктап, Фрунзе шаарындагы Мураталы Күрөңкиев атындагы музыкалык окуу жайына тапшырган. Биринчи курсту аяктаган соң аскерге чакырылып, 2 жыл Германияда аскердик кызматын өтөгөн. 1978-жылы окуусун улантып, Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтуна тапшырып, 1983-жылы окуу жайды аяктап, дирижер хор сабагынын окутуучусу кесибине ээ болгон. 1983-жылы искусство институтун ийгиликтүү аяктап, мен тиги Министерство образованиянын өтүнүчү боюнча ушул университетке мугалим болуп келдим да. Анан ошондо биринчи жолу келгенде ректор Жанета Саймасаевна аябай кубанды эле. Наконец-то у нас мальчик появился деп. Анан кийин кафедра хоровой дирижирование деп койчу ал кезекте. Анан кийин ошол кафедрага келдим. Келсем, болот Абласович заведующий кафедра экен. Анан ал да аябай сүйүндү. Ошондо мен келсем, жалаң эле кыздары, эжелер экен. Анан мен келгенде аябай сүйүндү. О, мен темир канатым бүтүп жакшы болбодубу деп. Анан кийин ошондон баштап мен жигердүү иштеп келдим да. Ал кезекте билесиздер го, айыл чарба иштери ошол мезгилде күчөп турган мезгилдер болчу да. Советтер Союзу, колхоз, совхоздор эле көпүлдөп иштеп турган мезгил. Анан кийин şu fakültette men көп жыл ответственный айыл чарба иштери боюнча жүрдүм. 85-жылдар болуп калды го, жана 40 жылдык. Ошондо анан биз Жемпет 250 кызды ырдаттым да мен ошондо. 250 кызды ырдаткандан кандай болот? Мындайтым эле окумош. Анан ошону биз немеге даярдадык? Жана 40 жылдыкка. 40 жылдыкка ошо болот агай мени жанына алчу эле, давай сен иште деп мен иштетчү эле да. Жеңиш аянтында 3000 киши ырдады. Ошо жерде дирижерлук кылганбыз биз. 3000 киши ырдады. Ал кезекте өздүк көркөм чыгармачылык деген аябай өнүгүп турган завод, фабриканын тетияктагы медиктерден баштап дүкөнчүлөргө чейин ырдап, ошол жерге 3000 киши ырдашты. Ошондо биздин 250 кызыбыз да ырдады. Мен болот агай баарыбыз дирижерлук кылып ошо жерде ошо 40 жылдыкты өтө көргөнбүз. Тыныбек Рысманов 1983-жылы Маяковский атындагы Кыз келиндер институтунда эмгек жолун баштап, 45 жылдан бери Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин искусство жана дизайн факультетинин музыка кафедрасынын окутуучусу кызматын. Ал эми жубайы Анара Рысманова 1990-жылы Маяковский атындагы Кыз келиндер институтун аяктап, аталган окуу жайда китепканачы болуп 30 жылдан бери эмгектенип келет. Биз университетке жолдошум экөөбүздүн иштегенибизге, ошо университетке жолдошум 45 жыл болду иштегенде, чогуу иштегенибизге, мага 30 жыл болду иштегенибизге, биз ошол жерге иштегенибизге аябай сыймыктанабыз. Ошол жерден балдарыбыз ошол жакта бүттү. Бешүү тең ушул университетте окуп, университетти бүттү, аяктады. Ошон үчүн биз сыймыктанабыз да. Эми алдыда мынакей университеттин 80 жылдыгы келатыптыр. Ошол университетти куттуктайбыз 80 жылдыгы менен. Тыныбек Рысманов 1987-жылы Үйлөмө аспаптар оркестрин, 1991-жылы студенттик хор жана баянисттер оркестрин, 2010-жылы фольклордук ансамблин түзүп, маданий иш-чараларга активдүү катышып келет. Университет мен үчүн бул ыйык жер, себеби мен ушул жерде ушунча жыл агарып көгөрдүм. Мен бала чакам бар ушул жерде окушту. Эң самый главный мен кубанычым ошо институт, Жемпет институт мага 3 комнат үй берди. Жетишкендиктердин баарын ошо мен жасаган иштеримди баалап
анан беришти. Анан мен ошо окуганам, сыймыктанам. Ошо бир топ ректорлор менен иштештим. Мен ошол жетекчилер менен баарын жакшы деп айткым келет. Себеби баарын көзүм менен көрдүм, аралаштым ошолордун арасында. Но азыркы ректор Айгүл Төлөкөновна бул абдан жакшы иштеп атат деп айткым келет. Себеби мына өзүңөр көрүп турасыңар. Мына университеттин коросуна кирип келгенде бир башкача. Мына университеттин алдын жасап атат го. Мына мунун баарын мен ойлойм жакшы. Бир кирип келген адамга аябай жакшы. Мен азыркы Айгүл Төлөкөновнага деле как ректор катары жакшы иштеп атат. И вообще команда дейбизби? Бул Айгүл Төлөкөновна келгенден бери биз деле башкача иштеп калдык. Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору Тыныбек Рысманов Кыргызстандын маданиятына зор салым кошуп, даңк медали, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги төш белгиси, маданияттын мыкты кызматкери жана башка билим берүү жана маданият чөйрөсүндөгү эмгеги үчүн бир катар сыйлыктарга ээ болгон. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин түптөлүшүнө көркөм педагогикалык билим берүү, илимий изилдөөлөр жана коомдук кызматтагы жетишкендиктери менен өлкөнүн билим берүү системасына өз салымын кошуп келет. Мына быйыл биздин университетте аябай чоң майрам болот экен да. Бул майрам деген университеттин 80 жылдыгына мына баары эле аракет кылып, университеттин 80 жашка толгонун мен аябай чын жүрөгүм менен куттуктайм. Коллективдин баардыгын